Өнүгүүдөн качып, Атамекенден башпанек издеген Мелис Мырзахматов эми таптакыр жолоочусу жок ара жолдо калды. Чиркешевичке чоң үмүт артып, өзүн эле эмес артындагы электоратын кошо сүйлөгөн Мырзахматов туңгуюкка кептелди. Алгач сени Атамекендин катарында шайлоого алып барам деп алдаган Текебаев, Боршайкомдон тизмесин каттата албай сөзүнөн кайтса, КТРКнын түз эфириндеги теледебатта Мырзахматов биздин катарда эмес деп, ичинин түпкүрүндөгү оюн айтып, тандемдин убактылуу экендигин өз сөзү менен кыйтып койду. Өзүңүз эмгек сиңирген юрист катары соттолгон киши тизмеге кирүүгө тыюу салынат. А сиз аны менен бакыра айып сүрөткө түшүп алып отурасыз. Эмне үчүн? Сизге Мырзахматовдун тагдыры кызыктырбайт. Сизге Мырзахматовдун аркасындагы электорат кызыктырат. Сиз соодалашып, аны дагы таразага, аны да курмандыкка чалып жиберип атасыз. Ал байкуш шордогон бойдон калат. Кыргызстанга келбеши да мүмкүн, бирок ошонун аркасы менен сиз акырын жогорку кеңешке кирип келдиңиз. Текебаевдин бул сөзү жөндөн жаңы айтылган жок. БШК каттабай койгон соң Өмүрбек Мырза Мелистен кутулуунун жолун издегенде таасир калтырууда. Бирок бул Текебаевдин табиятындагы көрүнүшкө таң калбай деле койсок болот. Компроматтауга машыккан Мырза учурунда Мелис Мырзахматов көпүрө боюнча айыпталып жатканда анын күнөөсү бар экендигин айтканы тар чөйрөдө угулган. Эмне Текебаев каалагандай калчап, адамдарды колдонгондугун качан токтотот деген суроо ар бир атуулду ойго салып турат. Шайлоо алдында Мелис Мырзахматовдун аудиториясын алуу максатында Текебаев соттолгон адамды өзүнө кошуп, эми тизмеде жок деп иинин кушуруп турат. Мен азыр кимде канча бар экенин эсимде ойлойм, бизде эң азы бар. Алем Мырзахматов бүгүн бизде кандидат эмес. 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 Эл ичинде кадыр бар табуу үчүн оппозицияга өтүп, шайлоодон кийин бийликтин камчысын чабуу принцибин Текебаев принциби деп атап койсо болчудай болуп калды. Коалициялык көпчүлүккө турасыз, бир бутуңуз менен, анан шайлоого жакындап калганда эл тарапка качып өтө коесуз дагы, анан шайлоо бүткөндөн кийин келише коесуз алар менен. Бирок чейрек кылымдан бери депутаттык креслоны ээлеп келе жаткан Текебаев бул кылыгын уят эмес, тескерисинче башка саясатчылар жасай албаган өзүнө гана таандык талант катары көрсөтүп, ага машырканып жүргөндөй. Бирок жакшы президент ким экен десе, же мени көргөзбөйсүз, же Ташиевди көргөзбөйсүз.